Милициянын кайгылуу кызматы буга чейин милиция кызматкерлери менен автобустун айдоочусу жаңжалдашкан окуя боюнча үн катты. Кайгылуу кызматынан кабарлашкандай, кое бер түшпөйм деп кыйкырган айдоочу милиция кызматкерлери токтотконуна карабай качып кеткен. Киев жана Бейшеналиева көчөлөрүнүн кесилишинде 1982 жылы туулган автобустун айдоочусу жол чийиндер чыйлып жаткан маалда сырдалган жерлерди тебелеп өткөн. Аны кызматкерлер токтотконуна карабастан качып кеткен. Андан кийин ал Чүй жана Жаш Гвардия бульвар көчөлөрүнүн кесилишинен токтотулуп, жалпы суммасы 20.500 сомго айып протоколдору толтурулду деп билдиришти кайгылуу кызматынан. Ошондой эле айдоочу тергөө кызматына жеткирилген. Бишкектин четиндеги Шопоков шаарында ири өрт чыкты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык кечээ 20-июнда Сокулук районунун Шопоков шаарында темир жол бекетинин аймагында нефть базадан өрт чыккандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Жерине 3 өрт өчүрүүчү машина жана Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Чүй облусу боюнча ыкчам тобу тартылган. Учурда өрт өчүрүү иштери улантылууда. Ошол жылдын 11-июнда Самара-Бишкек-Самара багыты боюнча өзгөлтөксүз каттамдар жанданды. Бул тууралуу Манас аэропортунан маалымдашты. Белгилегендей, каттамды Орусиялык Урал аба жолдору авиакомпаниясы жумасына бир жолу ар жекшемби күндөрү аткарып жатат. Манас аэропорту каттамга байланыштуу бардык суроолор боюнча авиакомпанияга түз кайрылууну сунуштайт. Бул жылы Кыргызстандын жолдорун оңдоо жана куруу үчүн 6 миллиард сом каралганы. Бул тууралуу кечээ 20-июнда жаңы техникаларды тапшырып жатып, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев айтты. Ал транспорт жана коммуникациялар министрлигине 84 бирдик атайын техниканы тапшырып жатып, министрлер кабинети жол тармагын динамикалуу өнүктүргөзгөчө көңүл буруп жатканын белгиледи. Бул жылы тармактык долбоорду ишке ашырууга бюджеттен 6 миллиард сомдон ашуун каражат каралган. Жылдын аягына чейин республика боюнча 855 чакырым жолду куруу жана оңдоо пландаштырылган. Алар 587 чакырым асфальт төшөө, 178 чакырым жолду бодурлоо жана 90 чакырым шагыл иштери жүргүзүлөт, деди Бакыт Төрөбаев. Бишкек шаарында 76 окуучу артыкчылык аттестат алуу укугун тастыкташты. Бул тууралуу шаардык мэриянын маалымат кызматынан кабарлашты. Анын ичинен 55 муниципалдык мектептерден, 21 жеке менчик мектептерден окуучулары деп айтылат билдирүүдө. Белгилеп кетсек, республика боюнча жыйынтыктоочу мамлекеттик алтын тамга аттестациясынан 167 окуучу өтүп, анын 33%-ын борбордогу мектептердин окуучулары түздү. Грециянын жээгиндеги кемеде болгон кырсыкта каза болгондордун саны 82-ге жетти. Бул тууралуу Грециянын Амна мамлекеттик агенттиги билдирди. Маалым болгондой, окуя Грециянын Пелопоннес аралындагы Наварина шаарынан 87 километр аралыкта мыйзамсыз мигранттарды ташыган кеме оодарылып кеткен. Айрык булактарга караганда кайыкта 700дөй адам болгон. Алардын 104-ü куткарылса, 82 мигранттын сөөгү табылып, каза болгондордун саны дагы көбөйүшү мүмкүн экенин Греция өкмөтү эскертип жатат. Ал эми мыйзамсыз адамдарды ташыган деген шек менен 9 экипеттик кармалган. Учурда шектүүлөр күнөөсүз экенин айтышууда. Грециянын жээк коопсуздук кызматы берген маалыматта кеме оодарылып кеткенге чейин анда суу жана тамак аш жетишсиз болгонун, айрым мигранттар ачкачылыктан каза болушу мүмкүн экени айтылууда. Учурда мигранттарды издөө, кырсыкты изилдөө иштери жүрүп жатканы кабарланууда. Португалиялык футболчу Криштиану Роналду улуттук курамасындагы рекорддук жетишкендиги тууралуу пикирин билдирип, бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышкан. Маалым болгондой, 20-июнда атактуу футболчу улуттук курамасы менен 200-чү оюнга катышкан. Ага чейин дүйнөдө бир дагы футболчу мындай жетишкендикке жеткен эмес. Бул жеңиштин өзгөчө дамы бар. Бул юбилейлик матч болгондуктан гана эмес, аны жеңиш голу менен жыйынтыктоодон өткөн эч нерсе жок. Беттештин айланасында болуп өткөндөрдүн баарын эске алганда, бул сонун жана унутулгус болду. Биз жакшы оюн көрсөтө алган жокпуз, бирок баары бир сен каалагандай боло бербейт. Бүгүн бизге күрөшүүгө туура келди. Ар бирибиз акырына чейин күрөшүүбүздү баса белгилегим келет, деди Роналду. Эске салсак, 20-июнда Португалия курама командасы Европа чемпионатынын тандоо турниринин 4-турунда Исландияны 1-0 эсебинде утуп алган. Роналду жалгыз топтун автору болду. Роналду Португалиялык курамасында 2003-жылдан бери ойноп келет. Ал улуттук курама менен 2016-жылы Европа чемпиондугун 3 жылдан кийин Улуттар лигасын жеңип алган.
Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз до конца чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.